Эмесе мындай. Мен Алтын Арыстанбекова, көз карандысыз журналистмин. Кечиндеси Кадамжай районунан келген Актурпак айылынын тургуну Абдыманап байке менен түз эфир кылганмын кечинде. Абдыманап байке болсо ушул 14-15 октябрь күндөрү Бишкек атайын келип, Кадамжай районундагы Актурпак айыл өкмөтү Алчынбай Туралиевдин коррупционер экенин далилдеген мисалдар менен, колундагы далилдер менен Бишкекке келип, Садыр Жапаровдун өкмөтү менен Ташиевке документтерди тапшырып, арыз менен кайрылып кеткенин кече түз эфирде айтты. Анан ал Абдыманап байке түз эфирге чыгар менен мен үйгө жеткичеңди, менин телефон номеримди кандайдыр бир булактардан билип алган, ошол Абдыманап байкени арызды бербе деп оштон тосуп алып, токмоктоп сабаган, телефонун алып алган, акчасын алып алган кандайдыр бир белгисиз жарандар мага телефон чалып чыгышты. Телефон коркуткундай деп мен телефонду трубканы коюп койдум, сүйлөшкөн жокмун. Бүгүн мына эртеменден баштап, азыр түшкү саат 12, түшкү саат 1 болгон тат. Ушул түшкү саат 1ге чейин 30 жолу телефон чалды. Түшүнүксүз адамдар телефон чалып атат. Бул деген мен басма сөз эркиндигине, журналистке чындыкты айткан, элдин үнүн коомго жеткирген, коррупционерлерди айтып чыккан Абдыманап байкенин үнүн коомго, элге жеткирген журналисттин оозун басканга болгон аракет болуп атат деп баалайм. Сөз эркиндигин тебелеп атышат, чындыкты айткан адамдын оозун жаап атышат. Ушул түз эфирден мен Кадамжай районундагы Актурпак айыл өкмөтүнүн башчысы, 15 жылдан бери айыл өкмөт болуп отурган Алчынбай Туралиевке кайрылат элем. Алчынбай эке, сиз эмне үчүн мага ошол балдарды чалдыртып атасыз? Мен сизди тааныйм. Көп жылдан бери айыл өкмөт болуп иштегениңизди дагы жакшы билем. Анткени мен Баткенде телевидениеде 4 жыл иштеп кеткем. Ошондон бери эле айыл өкмөт экенсиз. Бир тууган иниңиз сиз башкарган айыл өкмөттүн кеңешинин төрагасы экен. Айылдык кеңештин төрагасы экен. Сиздин иниңиз Кадамжай районунда аким болуп туруптур. Кече жакында эле адамдар кууп чыккан экен. Эмне үчүн сиз мага турмушу, кечеги турмушу, азыркы турмушу, тагдыры, жашоосу белгисиз болгон, күмөн жараткан адамдарды телефон чалдырып атасыз? Неге сиз менин оозумду жапканга аракет кылып атасыз? Сиз кимсиз? Сиз болгон айыл өкмөтсүз. Айыл өкмөт болсоңуз, ошол коррупциялык жолдорго, коррупциялык иштерге жол бербей иштесеңиз, сиздин үстүңүздөн эч ким арызданбайт эле. Арызданған адамдарды мен түз эфирге чыгарганым үчүн сиз мага ушундай аракеттерди көрүп атасыз. Эмне үчүн ошондойлорго барып атасыз? Сизге эскертип коеюн, менин башыман бир тал чачым түшө турган болсо, сизден сурап алчу адамдар бар. Мен жетим эмесмин. Мени коргоп алчу бир тууган агаларым бар. Мени коргоп алчу ата журтум бар. Мени коргоп алчу мамлекетим бар. Анткени бийлик алмашты. Ар бир адамдын укугун коргой турган бийлик келди деп үмүт этем. Алчынбай Туралиев өзү укпаган болсо, Алчынбай Туралиев угуш үчүн ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Сери дегенде мен кечеден бери телефон чалып башташты. Ошол түз эфирден бери оозумду жапкан атышат. Мүмкүн адамдар жолго чыккандыр Бишкекке, Алтынайга барып жолугуп келели деп. Мүмкүн сотко берет мени. Мен аны билбейм. Бирок деген мен алдын ала ким мага азыр кысым көрсөтүп атат, ким мени азыр куугунтуктап, ким мага коркутуу кылып атканын элдин алдында жайып коюшум керек болчу. Элдин алдында айтып коюшум керек болчу. Кадамжай районундагы Актурпак айыл өкмөтүндө 15 жылдан бери айыл өкмөт болуп, коррупцияга малынып калган Алчынбай Туралиевдин адамдары мага телефон чалып атышат. Алчынбай Туралиев өзү телефон чалсынчы, мен өзү менен сүйлөшүп көрөйүнчү. Ушунчалык пайгамбар болуп кеткенби? Бар жоктун баарын башкарып, Кадамжай районунун тургундары эмне деп айтыш керек экен? Көз карандысыз журналист Алтын Арыстанбекова эмне деп сүйлөш керек экен? Ошондон бери чечип калган Алчынбай Туралиев. Эмне үчүн биздин оозубузду басып атат? Эмне үчүн деген биздин ар бир кадамыбызды санап атат? Эмне үчүн менин телефонду билет? Каяктан билет менин номеримди? Эмне үчүн мага чыгат? Эмне үчүн мага коркутушат адамдары? Эгерде бүгүн
Алчынбай Туралиев мага телефон чалып, жолугуп керек болсо сүйлөшүп, тергөө иштери башталып, текшерүү иштери жүрүп атыптыр. Ошол иштери бүткөндөн кийин анан сот өзү чечет кимдин ким экенин. Бүгүн Алчынбай Туралиев телефон чалып, мага ошол ал өзүнүн атынан, Алчынбай Туралиевдин атынан чыгып аткан адамдарды тыйып койбой турган болсо, мага чыккан телефон номерлердин баарын жазып, мен милиция кызматкерлерине кайрылганга аргасыз болом. Бул менин эскертүүм Алчынбай Туралиевке. Ошол кишиге жетиш үчүн ушул түз эфиринди бөлүшүп коюңуздар. Сизден чоң сураныч. Чоң рахмат.